94 миң штраф, 42 миң почти штраф. Бирок аз сөз анда эмес. Азыр лицензияга бүт документтерди даярдап, монтип уже республиканский ГАИге келип отурам. Азыр буюрса тапшырып чыгам. Уже 2-3 жолу келип кеткем. Документтерди тактап, азыр кайра уже баарын жайына кылып алып келдим. Буюрса азыр лицензияга заявка таштайбыз и буюрса 1 жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде, 1 жуманын ичинде лицензия алабыз. Биздин таксопаркка катталып, уже келишим түзсөңөр болот ошондо. Мен машинаны рекламаларын чыгарганда эмнеге депозит кармайсыңар деген хейттер аябай көп болот. Машиналар ушинтип штраф кылып салат. Бирок бул штраф 1 жуманын ичинде, 1 айдын ичинде болгон эмес. Бул штрафтар 1 күндүн эле ичинде болгон. Көлгө барган, келген, жолдо 7,5 миң, 15 миң сомдук штрафтарды кармаган. Если шаардын ичинде эле жүрүп 200 сом, 300 сом, 500 сом, 1000 сомдук штрафтар болсо, биз ошол депозиттен алып төлөй беребиз анан, а машинаны тапшырып атканда разницасын эсептеп, сразу 1 күндүн ичинде тапшырабыз. Бирок договор боюнча 2 жуманын ичинде тапшырышыбыз керек. Ушуга окшогон ситуациялар, машина уруп албасын, чийип албасын, штраф кылбасын деп биз депозит кармайбыз. Бирок депозитти машинаны тапшырып атканда сразу кайтарып беребиз. Эгер эч кандай штрафы жок, машинаны чийип алган, уруп алган жери жок болсо. Ушул күнгө чейин мен бирөөсүндө депозитин 1 жумадан кийин берем, 2 жумадан кийин берем деген эмесмин. А так договор боюнча 2 жумадан кийин кайтарып беришим керек. Бирок мен постоянно эле машинаны алып келген күн сразу тапшырып берип коем акчасына, депозиттерине. Ушуга окшогон ситуацияларга обязательно депозит керек бизде Кыргызстанда.